3 айылдын ак элечек энелери бата берип баштаган иш-чараны ар улуттун өкүлдөрү биргеликте уюштурушкан. Алгач даярдалган сүмөлөк ачылып, бата берилди. Ошондой эле бетине түшкөн сүрөттү чечмелеп, жакшылыкка жуурушту. Андан жалпы эл ооз тийди. Анын быйыл мына Кызыл Байрак айылында кадимкидей эле ошо жөрөлгөбүз, кайда салтыбызды улап, сүмөлөгүбүздү кайнатып, мындай чоң аксакалдарыбыз менен ынтымактыкта, достукта ушул уюшулган эмебизди өткөзүп жатабыз майрамыбызды. Майрамдын урматына боз үйлөр тигилип, ар элдин улуттук даамдары даярдалган. Ага кошо улуттук кийимдерин кийип, өздөрүнө таандык ыр-бийлер аткарылды. Андан сырткары акылман кайнене, үлгүлүү келиндерди аныктоо үчүн кароо сынактары уюштурулган. Біз өзбек Түрдүү тандоолор болуп, мыкты келин кайненелер аныкталды. Түрдүү тамактарды даярдоо менен өзбек аялдары кыргыз улуттук ырларын, кыргыз аялдары болсо өзбек ырларын ырдашты. көрсәтіш. Кыргыз, өзбек, күрд жана түрк элдери тарабынан өткөрүлгөн Нооруз быйыл өзгөчө белгиленди. Жогорку деңгээлде уюштурулганына ыйман, адеп жана маданият жылынын жарыяланышы да түрткү. Негизги максаты ушул айылдын маданиятын, адебин, достугун, ынтымакчылыкты чыңдоо да. Ошол максатта өткөрүлүп жатат. Анан элдердин маанайы аябай жакшы. Концерттик программа менен коштолгон иш-чарада улуттук ыр-бийлер аткарылып, соңунда уюштуруучуларга ыраазычылыктар айтылды. Аны менен катар сый тамак тартууланып, дасторкон ажарын көктөн даярдалган тамак аштар ачпай койгон жок. Бир дасторкон үстүнө чогулган ар улут эли бул сыяктуу иш-чаралар байма-бай өткөрүлүп туруусун каалашат. Нуржамал Баргыбаева, Мадина Улукбек кызы, Азам Бузриков, Ынтымак.